Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу бир туугандар, Аллах Тааладан жардам сурап, тажвид сабактарын улантабыз. Келип токтогон жерибиз китебибиздин 3-чү бабы болгон нун, сүкүндүү нун жана танвиндин эрежелери деген бөлүм. Китебибизди окууга киришердин алдын сабактын натыйжасын көрүп алалы, андан соң китепти окусак дагы түшүнүктүүрөөк болот. Билиңиздер, тажвид илиминдеги эң белгилүү сабактардын бири болгон сабак бул сүкүндүү нун жана танвиндин эрежелери. Себеби бул эрежелер Куранды окуп жатканда өтө көп кездешет. Бисмилlah. Сүкүндүү нун жана танвиндин эрежелери. Сүкүндүү нун жана танвинге байланыштуу 4 эреже бар. Изхар, ачыктоо; ихфа, жашыруу; идгам, киргизүү; иклаб, алмаштыруу. Азыр булардын ар бирине кирип окуп чыгабыз. Изхар, ачыктоо. Тамгалары алто. Изхар тамгалары алто. Хамза, ха, айн, ха, гайн, ха. Эрежеси: сүкүндүү нун же танвинден кийин изхар тамгаларынын бири келсе, анда ал экөө сүкүндүү нун менен танвин ачык кадимкидей окулат. Изхар деген кадимкидей ачык окулат деген сөз туугандар. Мисалы: мен амила. Сүкүндүү нундан кийин айн келди, сүкүндүү нун кадимкидей окулат. Мен амила. Ан'амта. Ан сүкүндүү нундан кийин айн келди, кадимкидей окулат. Ан'амта. Гасиқин иза. Танвинден кийин хамза келди, танвин кадимкидей ачык окулат. Экинчи ихфа, жашыруу. Тамгалары 15 тамга. Ихфа тамгаларын жаттоо кыйын болсо, биринчи изхар тамгаларын жаттаңыздар, андан соң идгам тамгаларын, андан кийин иклаб тамгасын жаттаңыздар, калганын ихфа тамга деп коюңуздар. Ихфа тамгалары сод, зал, са, каф, жим, шин, коф, син, дал, то, зай, фа, та, дод, зо. Эрежеси: сүкүндүү нун же танвинден кийин ихфа тамгаларынын бири келсе, анда ал экөө жашырылып, 2 харакат гунна менен окулат. Мисалы: мин шарри ма халак. Бул жерде мин эмес, мин болуп жашырылат, 2 харакат. Мин деп 2ден ашырбайбыз, мин шарри деп дагы 2ден кем кылбайбыз гуннаны. Танвиндин мисалы: саясла наран зата лахаб. Наран. Түшүндүңүздөр, мына ушул ихфа. Бул чектөө эмес, жана башка дагы мисалдар Куран Каримде көп. Сиздер болсо мына ушул эрежеге түшүрүп окуп кете бериңиздер. Үчүнчүсү идгам, киргизүү. Тамгалары алто. Ярмалун деген сөздө камтылган 6 тамга идгам тамгалары. Эрежеси: сүкүндүү нун же танвинден кийин идгам тамгаларынын бири келсе, анда ал экөө ошол идгам тамгасына киргизилип окулат. Ошол киргизилген кезде 2 түрлүү окулат. Гунналуу идгам, гуннасыз идгам. Гунна деген мурундан чыгуучу үн, 2 харакат болот. Гунналуу идгамды окуйбуз. Тамгасы янму. Сүкүндүү нун же танвинден кийин янму деген 4 тамганын бири келсе, гунналуу идгам болот. Мына ушул идгам тамгасына киргизген кезде 2 харакат гунна менен биргеликте киргизебиз. Мисалы: май якул. Май якул деп эле киргизип койбостон 2 харакатка кармайбыз. Май якул. Ваудун мисалы: мин валей.
Mimdин мисалы мим масад. Нундун мисалы мин назир. Ушул жерде катталардын бири мурундан үн чыгарбастан окуу. Мисалы май якул деп жөн эле я кылып тура берген, бул ката туугандар. Мурундан да чыгыш керек. Ошол гунна менен болуш керек сөзсүз, эки харакат гунна менен. Экинчи түрү гуннасыз идгам. Тамгасы экөө, лям менен ро. Эгер сүкүнү нун менен танвин лям менен рого идгам кылынса эмне болот экен? Гуннасыз болот. Эки лям кылабыз же эки ро кылабыз, болду, бүттү. Мисалы валам якуллаху куфуан ахад. Якул деп гунна кылбайбыз. Эки лям кылабыз, болду. Ронун мисалы мир роббихим. Эки ро кылабыз, болду. Мир деп гунна кылбайбыз. Төртүнчүсү иклаб, алмаштыруу. Тамгасы бирөө эле, ба тамгасы. Эрежеси сүкүндүү нун же танвинден кийин ба тамгасы келсе, анда ошол сүкүндүү нун менен танвин сүкүндүү мимге алмашып кетет. Танвин деген да сүкүндүү нун туугандар. Ан, ин, ун деп аркасы сүкүндүү нун менен бүтүп жатат, туурабы? Танвин деген бул сүкүндүү нун, айтылат, бирок жазылбайт. Түшүнүктүү? Айтылат, бирок жазылбайт. Жазылганда харакаттарды экиден коюп гана жазып коебуз, болбосо айтылышында сүкүндүү нун айтылат. Мына ошол танвиндин аягында сүкүндүү нуну жана чыныгы сүкүндүү нун сүкүндүү мимге алмашып кетет. Ба тамгасы келсе андан кийин алмашылып кетет жана эки харакат гунна, ихфа сыяктуу эки харакат гунна менен окулат. Мисалы мам бахил. Сүкүндүү мим кылабыз, андан соң мам бахил деп эле койбостон дагы кармайбыз эки харакат. Мам бахил. Танвиндин мисалын окуйбуз. Сами'ун басир. Жана башка сөздөрдү мына ушул эрежелерге салып окуй бериңиздер. Азыр болсо китебибизди окууга өтөбүз. Бисмилла. 3-чү бап. Сүкүндүү нун жана танвиндин эрежелери. Танвин нун чыгарып окуу. Танвин деген аягы нун туугандар, айттыга. Танвин деген бул деле сүкүндүү нун менен бүтөт. Болгону аны айтабыз, бирок жазбайбыз. Сүкүндүү нун жана танвин Куран алфавитиндеги 28 тамгага жолуккан учурда 4 түрдүү эреже пайда болот. Алар: изхар, ачык даана окуу. Экинчиси ихфа, жашыруу, толук чыгарбай окуу. Үчүнчүсү идгам, кошуу, бириктирип окуу. Төртүнчү иклаб, алмаштыруу, өзгөртүү. Эми буларды бир-бирден баяндайбыз. Биринчи изхар. Сөздүк мааниси ачык даана айтуу. Сөздүк мааниси ачык даана айтуу. Тамгалары хамза, ха, айн, ха, гайн, ха. 6 тамга. Тамактан чыгуучу мына ушул 6 тамга изхар тамгалары. Эрежеси. Эрежеси деген берди тажвид илимдеги мааниси изхардын сүкүндүү нун же танвинден кийин жогорудагы изхар тамгаларынан бирөө келсе, сүкүндүү нун жана танвин гуннасыз дааналап ачык окулат. Оң жагындагылар сүкүндүү нундун мисалдары, сол жагындагылар танвиндин мисалдары. Хамзанын мисалы ян ауна, куфуан ахад. Ачык айкын туугандар, кадимкидей. Ханын мисалы ин хаза. Танвиндеги мисалы саламун хия, саламун хи. Харакаттуу маттамасынан токтосок аны мат кылып токтойбуз. Айндын мисалы ан'амта, ажурун азим. Ханын мисалы ванхар, алимун хаким. Гайндын мисалы мин гиллин, кадимкидей мин гиллин, афуан гафура. Хонун мисалы
min hayr, latifun habir. Экинчи ихфа. Сөздүк маанisi жашыруу. Тамгалары 15 тамга. 15 тамганын жаттоонун жолу бар. Мына бул төмөндөгү ырсабындагы ар бир сөздүн башында келген тамгалар ихфа тамгалары. Окуйбуз. Сиф за сана кам жада шахсун каде сама дум тоййибан зид фи туқан да залима. Аттуу ырсабындагы ар бир сөздүн башында кызыл менен белгиленген тамгалар ихфа тамгалары. Мындай жол менен жаттоо жеңилирээк болот. Эрежеси: сүкүндүү нун же танвинден кийин ихфа тамгаларынан бири келген учурда сүкүндүү нун жана танвин жашырылып гунна менен окулат. Мисалы: соттун мисалын окуйбуз. Сүкүндүү нундагы мисалы, сол жагындагысы танвиндеги мисалы. Ян сурукум. Изгар кылсак ян сурукум дейт болчуга. Берде ихфа кылабыз, кандай кылабыз? Ян сурукум. Эки харакат гуннаны кошобуз. Рихан сорсоро. Залдын мисалы: Ман заллази сираан залик. Санын мисалы: Мансура жамиан сум. Кафтын мисалы: Мин кул. Танвиндеги мисалы: Адан кафару роббахум. Жимдин мисалы: Анжайнакум фасабрун жамил. Шиндин мисалы: Ва яншуру рахматах. Танвиндеги мисалы: Гафурун шакур. Кофтун мисалы: Янқалибун самиун қариб. Синдин мисалы: Иннал инсан азимун саммаун. Далдын мисалы: Андада. Танвиндеги мисалы: Кинванун дания. Тоонун мисалы: Мин тин саидан тойиба. Зайдын мисалы: Фаанзална яума изин зурқа. Фанын мисалы: Ва ин фатакум халидан фиха. Танын мисалы: Мин тахтиха жаннатин тажри. Доттун мисалы: Мандуд қауман доллин. Зонун мисалы: Унзуру зиллан залила. Ихфа кандай окулат экенин билдиңиздер туугандар. Үчүнчүсү идгам. Сөздүк мааниси кошуу, бириктирүү. Тамгалары ярмалун деген сөздө камтылган 6 тамга. Эрежеси: сүкүндүү нун же танвинден кийин идгам тамгаларынан бири келсе, сүкүндүү нун менен танвин идгам тамгаларына кошулуп, шадда басым менен окулат. Идгам гунналуу идгам жана гуннасыз идгам болуп экиге бөлүнөт. Гунна мурундун кеңилжээринен чыккан жумшак добуш. Гунна ар дайым эки аракет өлчөмүндө кармалып окулат. Гунналуу идгам тамгалары янму, я, нун, вау, мим тамгалары келгенде мурун менен эки аракет өлчөмүндө кармалып окулат. Б,
Гуннасыз идгам. Лам, ро тамгалары келгенде шадда менен окулат. Бирок гунна мурун менен окулбайт. Мисалы, биринчи гунналуу идгамдын мисалдарын окуйбуз. Андан кийин гуннасыз идгамдыкын окуйбуз. Гунналуу идгамдын мисалдары. Янын мисалы. Ман якул. Биринчиден май деп киргизебиз туугандар. Экинчиден эки харакат кармайбыз. Үчүнчүдөн гунна менен кармайбыз. Түшүнүктүбү? Жөн гана киргизип койбойбуз. Май якул деп. Бир аз кармайбыз. Май деп. Ошол эле убакта мурундан да чыгарабыз. Май якул деп эле койбостон май деп мурундан да кошобуз. Мына ушундай жол менен идгам кылынат. Гунналуу идгам деген экен? Сүкүн нунду яга алмаштырабыз. Эки харакат кармайбыз, гуннаны кошобуз. Түшүнүктүбү? Уджуху яума из. Ваудун мисалы мин валей. Рахиму вадуд. Мимдин мисалы мимма qawlun ma'ruf. Nundun misalı min nazir. Yawma izin na'imah. Андан кийин гуннасыз идгам. Тамгасы лам менен ро. Мисалдарын окуйбуз. Лам тамгасынын мисалы милладунна. Эки лам кылабыз. Гуннасы жок. Түшүнүктүбү туугандар? Мил деп мурундан кошпойбуз. Милладунна фасаламуллак. Ронун мисалы мир роббихим. Эки ро кылабыз, болду, жетиштүү. Рауфур рахим. Дагы бир айтып кетчү пайда туугандар. Идгам эрежеси пайда болгондо вау менен яга идгам кылынса таштит коюлбайт вау менен яга. Ал эми калган 4 тамгага мим, нун, лам, ро 4 тамгага идгам кылынса ошол тамгаларга таштит коюлат. Түшүнүктүбү? Бул пайда катары айттык. Албетте керек болот бул. Эскертүү, идгам эрежеси эки сөздүн ортосунда гана пайда болот. Кур'ан Каримде идгам эрежесине төп келген 4 сөз бар. Бирок бул сөздөрдө идгам эрежеси бир гана сөздүн ичинде келгендиктен идгам кылынбастан изхар эрежелери менен окулат. Алар 4 гана сөз туугандар. Кур'ан Каримде 4 гана сөз. Ад-дунья, буньян, кинван, синван. Ушул 4 сөздө изхар менен окулат, идгам кылынбайт. Себеби сүкүнүнүн жана андан кийинки идгам тамгасы бир сөздүн ичинде болуп жатат. Ал эми идгам шарты эмне эле? Эки сөздүн ортосунда гана пайда болуш керек идгам эрежеси. Тактап айтканда бир сөз сүкүн нун менен бүтөт, кийинки экинчи сөз идгам тамгалары менен башталат. Ад-дуйя, буйян, кивван, сивван деп окубайбыз. 4-үнчү акыркысы иклап. Сөздүк мааниси алмаштыруу, өзгөртүү. Тамгасы ба тамгасы. Эрежеси. Сүкүндү нун же танвинден кийин ба тамгасы келген учурда сүкүндү нун жана танвин мимге алмаштырылып мурун менен окулат. Сүкүндү мимге алмаштырылат туугандар. Сүкүндү мимге алмаштырылып гунна менен окулат. Мисалы мин ба'ди деп турат, биз эми нунду мимге алмаштырабыз. Мим ба'д. Танвиндин акыркы нунун да мимге алмаштырабыз. Сами'ун басир. Ушул жерде да бир эскертип кетчү нерсе туугандар. Сүкүндү мим кылган кезде эки эринди жабыштыруудан сактанабыз. Мисалы мим деп эки эринди жабыштырбайбыз, бир аз тийип-тийбей турат. Түшүнүктүбү? Мисалы мин ба'д сами'ун басир. Эки эринди толук тийгизбестен тийип-тийбей турат. Мына ушуну менен сүкүн нун жана танвин эрежелери деген бөлүмдү аяктадык туугандар. Бул бөлүм Кур'ан окуучу адамга өтө көп жолугат. Ошондуктан жакшылап кайталаңыздар. Кур'анды ачып машыгыңыздар. Азыр болсо ушул жерден токтойбуз. Валлаху а'лам. Ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.